Assalamu alaikum туғандар. Қара судауыз. Мәмәжан, қызыл қошу деген айылдар. Бардық оқшашты. Найымы қарап тұрыңыздар туғандар. Бардық үлі ұшыл. Жүгөрі, беде, экспорт сет. Бұл жағы әлі ұшындай. Туғандар, мына ушул жерден 1 гектарынан ең эле аз дегенде 5 миллион сом киреше алса боло турган жерлерди біз антып 1 гектарынан 4 миң сом, 5 миң сом пайда көрө турган бирдемелерди отургузуп алып, анан кийин кечке ызылдап ачка калдык деп жүрөбүз да. Мына сууну карагыла. Тоолордон суулар келип атат. Мына ушул жерге клубника, жималайс, кызыл карагат, кокон гилес, алма, анар, анжир, хурма, слива, алмурут бар жокту отургузса болот да. Бар жокту сепсе болот. Мына суу минип турат да. Мына капельный кылып туруп, мына ушул бедени сугарыш үчүн билесиңерби канча суу кетет? Мына бир пресс беде үчүн эң эле кеминде жок дегенде 5 тонна суу ичип туруп, анан кийин мына ушул беде пресс болот да. 5 тонна суу менен тугандар билесиңерби канча анжирди сугарып койсо болот, канча мистени, канча бадамды сугарып койсо болот, канча түп клубниканы сугарып койсо болот. Мына айыл чарба министрлиги дагы мына ушуну кандай түшүнбөйт. Мына жерлерге чыгып, мына ушул элдерге, мына ушул мака отургузгандарга, беде сепкендерге, мына ушул жерде ушундай кылып туруп арпа, баягындай буудай, суудай бирдемелерди сулуу сепкендерге мамлекет мына ушундай кылып иштеткен үчүн 50 миң сомдон гектарына налог салып коюш керек да. Ошондо анан кийин абал өзгөрөт. Бизгилер ага чейин өзгөрбөйт. Ушинтип жүрө берет. Ушинтип маканы эгип коюп, катынды бир-бирименкеге тыгып коюп, өзү болсо Москвада кайгырып Кыргызстанды жаман көрсөтүп жүрө берет да. Мынанда кандай сонун жер турат, мына ушул жер менен мына ушул айылдын бардыгы жумуш менен камсыз болот. Бир дагы адам жумушсуз калбайт. Ушуну кандай түшүнбөйт? Ушул айыл чарба министрлиги, муну деген мына ушул экономика министри, министр инвестиции, мына ушул суу башкармалыгы ушуну айтпай, мен сага суу жеткире албайтам, сен давай өт башка нерсеге. Мына ушул жериңе башка нерсе айдагын. Ошодон сен 10 миллиондоп киреше көргүн 1 гектар жериңен деп айтпай, мына ушул Кара Суу районго азыр бир түрлүү кылып туруп, мынабы бадам айдай турган болсо 3 жылдан кийин мына ушул жерде береке кирмек да. Мына ушул соксойгон тал, терек, серек, ол бул бардыгын алып таптаза кылып поляны. Мындай караганда тоонун түбүнө чейин окшош бадам себиш керек. Мына ушул тоонун түбүнө чейин окшош кылып туруп өрүк отургузуш керек. Окшош кылып слива айдаш керек. Жок, биздикилер ушул мынау алтындай болгон сууну бир болбогон нерсеге пайдаланып жүрүшөт да. Бул качан токтойт бул нерсе? Качан токтойт? Бул нерсени токтотуштун өзү жолу барбы? Мына карагыла. Тала бир мындай пайдалуу нерсе жок да бул жердечи. Мына ушулардын бардыгы эмне болот? Мына ушулардын баягы 1 литр süt бербеген биздин кунажындарга чөп болот да. Олар тайраңда буну жеп алып, таза жыргаткансып 1 литр süttү берип,
док кылып жашайт. Ол кунажындарыбыз деле ошондой өзүбүзгө окшош. Эч бир пайда алып келбей турган. Мына азыр карап көргүлө мынаны. Кандай сонун монтип майы чыгып турган жерде мындай кылып арпаны сээп коюп, портер менен 12 жолу немеге барасыңар. Бир шуруп издеп. Кара сууга, тынбай кара сууга каттайсыңар. Не кылабыз эми? Өзгөрөбүзбү? Же ушинтип жүрө беребизби? Урматтуу туугандар, комментарийлерди күтөмүн. Өзгөрөлүчү, өзгөрөлү. Мына ушул коңшу мамлекеттин өзгөргөнүн көрбөй атасыңарбы? Мына ушул Шавкат Миромонович эмне кылып атат? Азыр бардык ошол тамарка деп коет экен 5 сотик жери барларга ошолорго 50дөн көчөттү подарить этип атат. Бир түрлүү кылып бергиле деп атат. Ошол киши. Анан кийин мынантип ким бак кылам десе ошонун полностью капельницин коюп бергиле деп атат. Анан кийин айтып атат, бир мал кирбей турган кылып туруп ошону эмне кароолчу коюп бергиле, булар баягы сеткага дагы акча кетирбесин деп атат да. Кандай акылдуу киши, кандай акылдуу, кандай берешен киши да ушулчу. Карагылачы, мына 10 жылдан кийин мына Өзбекстандын бардык продукциясы Европа, Кытай бар жокто басат, а Кыргыз болсо ушул пресс орустар үйрөтүп кеткен Киргизия деген пресс-подборщиктин артынан жүрө беребиз да. Бир оңоло турган бир мезгил келди да. Ойлонбойлу, мына местный ошол жергиликтүү бийлик ушуну чечиш керек да, айтыш керек да. Жергиликтүү бийликтин башчылары айтыш керек да. Болду, мына будай арпаңарды токтоткула. Анан туугандар, мынабы бактын ортосу 5 метр болот да. Жок дегенде. Ошонун ортосуна мына буурчактуу, дүйнө жүзү буурчактуу чөптөргө өтүп кеткен мындай немелерди экпейт булар. Бул деген суук келет малга, түшүнбөйт ону. Мына фасоль, соя, лоя, маш, нокотко окшогон сонун уруктуу чөптөрдү алып келип коюшкан. Ошолорду сээп туруп мини трактор менен жыйнап алат дагы 1 гектар жерден 100 койго жем таап, чөп таап ошентип иштеп атышат. Бир мындай ой жүгүртүүнү өзгөртпөйлүбү, туугандар? Жүрө беребизби ушинтип, жүрө беребизби? Жарымыбыз миграцияда, жарымыбыз саясатта ушинтип же бир нанга жетпей, же бир башка нерсеге жетпей ушинтип жүрө беребизби? Могу ипотекалык курулуштагы квартираларды кантип төлөйт элдер, кантип төлөйт? Ошолор не деп берип атасыңар силер олорго? Кантип төлөйт ошолор? Каякта иштеп төлөйт? Бир мындай жумуш орун ачылбаса, мына ушул 36 жылдан бери Кыргызстанда бир дадил мынтип Орто Азия суктана турган, там бере турган бир завод курулуп аптыр. Жаллаң ушул бир жылда 100 завод ачтык дейт, барсаң кичинекей эле цехтер. Кичинекей, көтүң айланбайт. Немесине кирсең. Ол дагы бир бар жокту башка жактан алып келет экен дагы, о жерде только банкага куят экен. Башка производство жок да. Урматтуу туугандар, мына ушул сырье, чийки сырьену биз өзүбүз добывать этмейин, өндүрүш деген өндүрүш болбойт. Мына ушул жерге бар жокту жайнатып туруп, экстра класс дүйнө жүзү жей турган сухофруктыларды чыгарсак болот. Мына ушул дүйнө жүзү жей турган, иче турган сокторду чыгарсак болот. Мына дүйнө жүзү суктанып жей турган бардык мөмө жемиштердин түрлөрүн чыгарсак болот. Алма болот бизде, алмурут болот бизде, кайнолу болот бизде, анар, анжир, хурма. Не гана болбойт бизде. Гиластын түрү менен болот. А биз болсо бар жокту эмне ар жактан сатып алып жеген мамлекет болдук. Азыр миграцияда жүргөн биздин бир туугандарыбыз эгерде бир эле ай акча салбай кое турган болсо, бардыгыбыз эмне шеңирейип отуруп калабыз. Ошолор акча салып аткан кезде мына ушул жерлерди жакшына кылып туруп, көчөткө толтуруп
эртеге ояққа барбай тұрған бір программа ойлап шықпайлы жүре бербей. Ойланыш керек де, мына ушул 28 000 чиновник жүрөт, Кыргызстанда 28 000 чиновниктен бир мындай инициатива жоқ да, бир мындай бардыгы эле ушул эптеп эле баягы солдат, спид, служба, идиот деген сөз бар эле армияда. Солдат уктап атат, службасы кетип атат. Ошондой эле болуп атат да. Кресло талашмай, эптеп бир жирный жерге отуруп алса, анан ошол жерде баягы эмне дейт эле, май кармаган бармагын жалайт болуп, ошол жерден бирдемелерди чоюп чыгарып, кысып, пысып бар жокту. Мына асфальтты деле мисалы үчүн өтө сонун кылып салса болот эле, бул жерде дагы эмне бирдеме кылышкан. Сөзсүз кылат. Биздикилер онсуз жашай албайт де, онду жебей койсо кыргыз болбой калбайбы. Мына айтсаң айткандын тили жаман, ыйлагандын көзү жаман болуп эле жүрөбүз. Ойлоно турган мезгил келди. Мына карагыла, мынандай алтындай жерибизди мынандай кылып Хрущевдун макасинеге бири-бирибизге ат коюп, Facebook'ta приколдошуп отурабыз. Эртеге приколубуз бир жерден чыгып калат. 90% импортный тамак жеп аткан мамлекеттин келечеги жок. Аны деген басып алыш жеңил болот. Оңой эле. Продуктадан кысып туруп эле айтып койсом, эмне жейсиң ошондо? Эмне жейсиң? Мынаны жейбизби? Мынаны жейбизби? Мынаны жейбизби? Чөптү жейбизби? Эмне жейбиз? Не? Ошол кичине малыбыз бар, бардыгын союп жеп алабыз, 5 бармак кылып. Анан отуруп калабыз да. А эгерде мени угуп, мына ошол түштүктүн жерин бадамга толтура турган болсок, бадам бул ун болот, бадам бул май болот. Май менен ун камсыз. Ортолоруна баягы мен айткан чөптү отургуза турган болсок, малыбыз да тоет, өзүбүз да тоебуз, эт болот, май болот, ун болот. Болду. Эң важный продукттар бүтөт. Анан кийин конфет, санфет андай мындай кылгандарды цех кылып туруп, ошол биздин өзүбүздүн таттууларды жасай турган цехтерди кылабыз. Түндүккө болсо фундукту толтуруш керек, фундукту. Ал фундукта май болот, фундуктагы ун болот. Анын ортосуна жанагы мен айткан чөптөрдү отургузуп туруп, малдарды тойгозуп, азыр анан чоң малдарды вообще кырып жок кылыш керек. Жылкылардын бардыгын только баягындай 5 миллион сомдук күчтүү аттарды калтырыш керек, бээлерди калтырып, анан калган баягы немелердин бардыгын кырып жок кылып, ордуна эмне майда жандык багыш керек. Ар бир үйдө сонун 30-40 кой бата турган койкана болуш керек. Анан мына ушул өзүнүн багынын ортосундагы чөптү алып чыгып, ошолорго бериш керек, кышын жайын багыш керек. Анан кийин койлорду дагы баягы куйруктуу койлорду азайтып туруп, көбүнчө эле ушул эмне сай турган, эчки сай турган койлорду кылыш керек. Мисалы үчүн Зейненский эчкилер, анан Мерлин деген кой бар. 2 литрден сүт берет. Эми айыл чарбанын полностью немесин баягындай концепциясын полностью айтып бере алам да мен. Айтып берип, элди мындай эртеңки немесине, мына анчун деген мына ушул общий, мына ушул бийлик деген машина ушул бак отургузуу идеясынын үстүндө иштеш керек да. Күнү түнү. Мына сорт алмаштыруу кетиш керек. Бардыгы не плановый болуш керек да. Мына ушуну түшүнгөндө анан кийин өнүгөбүз. Ага чейин мынтип суу мурдубуздун астынан агып кете берет. Элдер миграцияда жүрө берет. Балдар куса болуп өсөт. Анан коом бузулат. Мына ошол миграциядагылардын балдары мына ата-энеси менен өскөн балдар менен өтө чоң айырмаланат да. Озлобленный болот алар. Мигранттын балдары. Бир нерсе болсо колуна кирген менен чабат. Агрессивный болот. Анан эртеге агрессивдүү коом пайда болот дагы. Анан баягы биз уурдап жыйнаган бардык эмелерди олар спрос кылат эртеге. Эртеге ошондой балдардан 1 миллион боло турган болсо, бир партия түзөт дагы,
түзүп туруп азыркы мына мисалы үчүн аким болуп, губернатор болуп, айыл башчы болуп, же бир жерде начальник болуп жеп аткандардын бардыгын баягы бир кино бар. Ночь предопределения деген. Ошондой бир фильм бар. Ошондой кылып туруп кырып таштайт керек болсо. Азыркы балдар бардыгы эмне? Тишин нантып кайрап чоңоюп атышат. Көрсөтөм мен силерге чоңойсом деп. Мына ошолордун поколениялары мына уже окууларды бүтүп кирип ошолордун теп азыр байкап турушат да. Булар бардыгы биригип бир күнү биригет дагы мына ушул жеп ичкендердин бардыгын кадимкидей эмне дарга асат. Ошондой күн келет. Ошого жеткирбеш үчүн азыр эмне мына ошол элдин бардыгын справедливый Кыргызстанды курганы аракет кылыш керек. Антпесе все равно придется отвечать. Рано или поздно. Мисалы үчүн сен азыр акчаны миллиондорду уурдап, долларларды уурдап, балдарың менен Тайландта тайраңдап, папакай кыздарың, баягындай молочный болгон балдарың, бардыгы элитный баягындай породистый балдарың бардыгы эмне ошолор не башкарат кийин. Сен жок болосуң, уже 10 жылдан, 20 жылдан сен өлүп, нары сенин уже эмеңи тарпыңы уже эмелер жеп бүткөн болот. Кандай коррупционер болсоң дагы. Бирок балдарың ошого сеники жооп берет. Уже поздно болот да. Ошон үчүн азыр мисалы үчүн уурдаган акчаларды полностью мына ошол айыл чарбага салып, мына айыл чарбаны өнүктүрүш керек. Ал айыл чарба өнүкмөйүн чийки сырье чыгарып, анан ошону переработка кылып, ошону анан дүйнөгө сатып, ал жактан валюта келип, өнүкпөйт. Мынаны ким алат, Мына жүгөрү нахер кимге кереги бар, Мына экспортсет кимге кереги бар? Оны ким алат? Мынерде катар мисалы үчүн ушул баштан ылдый мисалы үчүн 5000 бадам болгондо, ошол ар бири 10 килограммдан түшүн бергенде 50 тонна бадам чыгат эле ушул жерден. 50 тонна бадамды мисалы үчүн азыр килограммы 10 сом болуп атат. Бул деген 500 000 доллар алып келмек. Мына ушул карта эле. 500 000 доллар ушу кара суунун бюджетине түшмөк. Элдердин чөнтөгүнө түшмөк. Ошону түшүнбөй атат да. Булар эмне? Булар эмне отурат, эмне отурат? Эмнени ойлонуп атат булар, Булардын убактысы эмнеге кетирип атышат? Булар мына биздин бийлигибиз берген мына бюджеттен топтолгон айлыктарды не профпригоден деп коет. Булар өзүнүн иштеп аткан ишин түшүнбөгөн адамдар демек. Булардын бардыгын не в шею надо гнать. Ойлонуш керек да, ойлонбосо ол жерде жөн эле ушул мызда баягында очков терательство кылып эле, анан өткөн кеткен справкага пул алып эле, тияк бияк өзүн мисалы үчүн күнүгө мисалы үчүн больницада врач урат. Коррупция менен акча урат. Мектептин директору урат акчаны, завучу урат акчаны. Мына ГАИ болуп иштесе ол урат. Бир жерде начальник, прокурор болсо, каерде болбосун Кыргызстанда коррупция шунчалык тамырлашып кеткен. Кандай президент келбесин? Тилин таап өзүнүн иштерин кылып атат. Азыр мисалы үчүн ким айта алат? Мына колун жүрөгүнө коюп, эч жерде коррупция жок деп эч ким айта албайт. Бардык жерде коррупция. Мына көрүп аткан жерлерибиздин мына ушул Кыргызстандын бардык бурчунда коррупция. Ушул коррупция бизди жеп атат да. Булар деген топтолуп алышат экен өздөрүнчө. Топтолуп алышып, бир мафия болуп алат экен дагы, анан акырын отуруп алып жей берет да чекеден. Onu ел билип турса дагы үн да элбейт. Эмне кылат байкуш эл? Жалгыз өзү эмне кылат? Бир 5 жылда, 6 жылда бир деп бир силкинип чыгып, бийликти куйт. Кайра эле ошол акыбал. Кайра эле баягы итти дарылайсың го, баягында Канадан. Бир сыйра дарылагандан кийин баягы ит жакшына болуп бир эки жума жүрүп калат. Анан карасаң эле баягы каналар түшүп калган каналар барды кайра жармаш болот да. Бийлик дагы ошондой да. Бийликке дагы каналар жармаш болот. Ошол акыбал менен ушинтип жүрө беребиз да. Мына туугандар. Эми жаман көрөсүңөрбү, жакшы көрөсүңөрбү?
мынау оңол бою мынау айыл чарба оңолмойын биз оңолбойбуз да туугандар мына ушундай